Назарыңыздарда Ошампонун Мурастеле студиясы, Геп Коржун берүүсү биз өз ишибизди баштайбыз. Жана бизди көрүп жаткан ар бир угармандарга, көрөрмандарга салам айтабыз. Жана белгилеп кетсем, биздин берүү болочок педагогторго, жалпы мугалимдерге жана ата-энелерге арналат. Биз бүгүнкү берүүдө окуу жайыбыздын сыймыктуу бүтүрүүчүсү жана математика мугалими жана эң негизгиси шаарыбыздагы жетиген мектеп лицейинин мүдүрү Зайнидин Момонов агай менен баарлашабыз. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Саламатчылык. Жалпы мектеп иштериңиз жакшы? Жакшы, рахмат. Анда агай биз бүгүн ошол мектеп жаатында мүдүрлүк кызмат жана окуучулар темасында баарлашабыз, чакан маек курабыз. Анда мен биринчи суроомду берип баштай берейин. Агай биз билебиз, учурда ушул шаарда жетиген мектеп лицейине болгон суроо талап жогору. Себеби мектеп болгону 500 окуучуга ылайыкташкан болсо да, азыр андан 2 эсе көп, 1000ге жакын окуучу билим алат экен. Дал ушунча көп окуучуну сыйдырып чаккан мектепке аларга мындай билим берүү жоопкерчилиги жана анын катарында мүдүрлүк кызматтын жоопкерчилиги канчалык оор же канчалык сыймыктуу экен? Чоң рахмат. Эң алгач мен көрөрмөндөр менен саламдашып кетсем, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ушу Мурас теле студиясынын жалпы жамааты. Мен эң алгач ушул нерсени айтар элем. Эми ушул Кеп Коржун теле берүүсүн уюштуруп, адамдардын, анан педагогдордун үнүн коомчулукка жеткиргениңерге терең ыраазычылык билдирип кетем. Анан жетиген мектеп лицейинде азыркы учурда ушу 8-жыл иш алып барып атабыз. Жалпы коомчулукта бул маселе бар. Бир эле бизде эмес, жалпы шаардын мектептеринде ушул класстардагы окуучулардын көптүгү бул биринчи маселелердин бири болуп саналат. Бул эмнеге? Бул маселе кайдан чыгып жатат деген суроо сөзсүз түрдө пайда болот. Азыр айланабызды деле карап көрсөк, кардын жааганы деле мындай мурункудай кар жаабай калды, мурункудай жамгыр деле жаабайт. Бул бир какырап күн тийгенде бир айлап жамгыр жаабай калган күндөр болот. Бул эми климат. Климат адамдардын жашоосуна сөзсүз түрдө таасир берет. Азыркы учурда мурункудай эгин-тигин дагы түшүмүн бербей калды. Мурункудай жанагы мал келди эле мурункудай жакшы төл бербей, мурункудай пайда келтирбей калды да. Адамдар эмне кылып атат? Адамдар тирилик өткөрүү үчүн мындай бизнеске өтүп атат да, базар экономикасына өтүп атат. Анан базарларга келип атат, базарларда иштеп атат, магазиндерде иштеп атат. Анан борборго карап агылып атат да. Ошол эле борборубуз Бишкек шаарына агылып атат, Жалал Абадка, Ош шаарына агылып келип тирилигин өткөрүп атат да. Ошондуктан турак жай, анан жер кымбаттап аткандыгы мына ошодон. Айылдын мектептери мына ошодон бошоп жатат дагы шаардын мектептерине агылып атат да. Анан бала эми келип окуш керек да, билимин баягы түптөп кетиш керек. Ошондуктан бир эле бизге эмес, башка мектептерге дагы барып, эми 40тан жогору болсо дагы, 50-60 болсо дагы ушул жерде окуп калсын, билими калып кетпесин деп анан алып келип атат. Анан эгер директорлукка келген болсок, директорлук деген бул такыр бөлөк неме, бөлөк жумуш. Мындай айтканда, мен мектепке барганда мына ушул нерсени үйрөндүм десем болот, ушул нерсени көрө алдым. Мектеп аты айтып тургандай, мындай мектеп экен да. 3 багытта иш алып барат экенсиң. Биринчи багыты бул окуучулар менен, анан экинчи багыты мугалимдер менен иш алып барасың, үчүнчү багыты ата-энелер. Ушу 3 багытты жүрөгүңө баткырып иш алып барып кетсең, анан сен ошол жерде директор экенсиң да. Бир директор айткан экен да. Эгерде сен балдарды турушундай жакшы көрө албасаң, анда сен директор болуп иштей албайсың деген экен. Бала эми ар кандай, ар жерде тарбиялангандыгы үчүн кээ бир бала шок, кээ бир бала аябай тартиптүү. Бул эми тарбия үй бүлөдөн да. Анан кээде эми баягы окуучулар чыгып жатканда, мен ар бир окуучунун мындай чыгып баратканын карагым келет да, көргүм келет. Себеби
билимди көтөрүп чыгып кетип атканы байкалат да. Кээ бирки балдар пустой эле чыгып кетип атканы дароо эле байкалат. Эми бирөө жүк менен чыгып кетип атса, билим көтөрүп кетип атат, билим багажы толо кетип атат деп байкайсың. Кээ бирки балдарды баягындай пустой чыгып кетип атат. Сумкалар мындай гышың астына алган балдар бар. Аларды мындай түздөп, сыдырмасын сыдырып, тумактарын, кичине шапкаларын оңдоп коюп мындай туура чыгарганга, мектептен түз чыгарып кеткенге аракет кылам да. Ошол кызматты мен мындай кандай десем, мүдүрлүк кызмат, директорлук кызмат деп ойлойм. Андан жөн эле мынтип коридордо эки колун аркага алып, мугалим менен урушуп, талашып, аны жазалап, анын мугалимдин аркасынан түшүп алган директор, ал менче билбейм, ал кандай директор. Анан дагы бир нерсе, кайсы директор мыкты директор дегенде жооп беришкен экен. Эгерде мектепте бор түгөнүп калса, борду издеп кеткен боюнча келбей койгон директор эң жакшы директор деген экен да. Эми мектепте мындай жетпей калган нерселер көп болот. Бор түгөнүп калат, маркер түгөнүп калат, тряпка деген түгөп калат, эми ар нерсе. Эми ошолорду кайдан жайдан болбосун директор таап, ошол мектепке шарт түзүп бериш керек да. Камсыздап берип туруш керек да. Эгерде ондай жөнөкөй директор болуш оңой эле, ал жөн эле отура бериш оңой эле. Камсыздоо, мугалимге жакшы мамиле кылуу, аларды алдыга багыттап, дүйнө кайсы тарапка кетип атат, алар кайсы жерде турат, аларга багыт берип туруу бул өзгөчөлүк. Демек, директордун ошол жерде милдети, жоопкерчилиги ал окуучуларды дагы, алар менен чогуу мугалимдерди, алар менен чогуу ата-энелерди дагы багыттап туруу экен, жакшы. Эми кезектеги суроо ушул окуучулар жаатында болсун. Мектепти бүтүп азыркы учурда бирок туура эмес кесип тандап жаткан окуучулар аябай көп да. Алардын башкы себеби ушул ата-энелери өздөрү каалаган кесипке аларды мажбурлашы мүмкүн, же ошол окуучунун өзүндө бир максат коюп ага умтулуу деген ой бир калыптанбашы мүмкүн да. Жана сиздин оюңузча дагы кандай себептери бар? Биз ошол окуучуларды кантип туура кесип тандоого мындай багыттап аларды калыптандыра алабыз? Чоң рахмат. Сурооң аябай олуттуу. Бул маселе мектепте бар суроо да. Буга чейин биз ушундай маселеде жүргөнбүз. 2006-2005 жылдары болсо керек, жалпы республикалык тестөөлөрүн тапшырышкан, биринчи жолу тапшырышкан. Мына ошондо биз кайсы кесиптин ээси болоорубузду билбейт болчук да. Эптеп окуп алган болсок, ошону аркалап кетем да деген бир ой болчу. Азыркы учурда мына ошого окшогон окуучулар деле бар, бирок көп эмес. Эмне болушун билбеген, кайсы кесипти аркалашын билбеген окуучулар дагы бар. Мен ата-энелерге айтып кетер элем. Биринчи кезекте бала менен так, даана сүйлөшүп, анан мугалим менен биз ата-эне, мугалим биргелешишибиз керек да. Эгер биргелешпесек, окуучу, бул эми өспүрүм да, өзүнүн кесибин таппай жүрө берет да. Анан азыркы учурда эң мындай көп кесиптин аркалап кетебиз деген бул ошол IT тармагы. IT тармагын анан медициналык кызматты көбүрөөк. Врач болобуз дешет, мындай дарыгер болобуз, стоматолог болобуз, хирург болобуз, жүрөктү аралайбыз деп кеткендер бар. Анан эми ал тандап аткандан кийин биз жок, аны тандаба, сен бул жака жүр дебейбиз. Анан ошол стоматологиянын артыкчылыктарын, хирургдун артыкчылыктарын сөзсүз түрдө айтып өтөбүз. Анан дагы бир нерсе бар. Кесип тандоодо ушундай бир кесиптер бар. Ошол кесипти аркалай турган адамды өзү тандайт да. Бул кесиптердин арасында ушу мугалимчилик кирет. Адамын өзү табат да. Мен мугалим болгум келбеди эле, анан болсо бул жака тапшырып ал, анан мугалим болуп кеттим. Көрсө жакшы кесип турбайбы? Жок, ал кесип аны тандаган да. Ошондуктан ал жүрөгүнө жакын алып балдар менен иштеп кетип атат да. Ал өзгөчөлүк. Ал мугалимчиликке келгенден кийин ал башка кесипке кете албайт. Буга мен 100% мына ишеним менен айта алам да. Ошондуктан бул жакшы кесип да бул. Дагы бир рет айтар элем, мугалимчиликти тандаш керек. Жакшынакай арыш үчүн,
жакшынакай балдарды тарбиялаш үчүн, өзүнүн балдарын өстүрүш үчүн мугалимчиликке мен мындай сунуштап эле кетем. Коркпой сунуштай алам да. Ошол жерде сиз дагы айтып кеттиңиз ЖРТ маселесин. Кийинки суроо ошол ЖРТ багытында болсун. Азыр биз акыркы статистикалык маалыматтарды карап көргөндө агай орто эсеп менен жылына 50 миңге жакын окуучу тест тапшырышат экен да. Жана алардын болгону 50гө жакыны гана алтын сертификатка ээ болушат экен. Жогорку упай алыпчы. Бирок кээ бир окуучулар бар экен, эң төмөн алгандар ошо 20 упай алгандар да бар экен да. Бул жерден биз ушул окуучулардын 11 жыл мектепте алган билимдери жетишсиз болуп жатат экен деген ойго келсек болобу? Эгер жетиштүү болуп жаткан болсо, анда эмне үчүн окуучулар кошумча курстарда окуп, жалпы республикалык тестке даярданууга мажбур болуп жатышат? Жалпы республикалык тестирлөө бул нерсени жоготпош керек. Бул мектеп үчүн өтө керектүү нерсе да. Азыркы учурда жаштар андай эркек балдар тез эле байып кеткибиз келет да. Тез эле машиналуу болуп калсак, тез эле үй жайлуу болуп калсак, чөнтөгүбүз толо акча болсо, анан кыз балдар болсо тез эле мындай жылдыз болуп кеткиси келет, таанымал болуп кеткиси келет да. Артында канча түйшүк бар экендигин билбейт да. Анан мынтип карап биз жолдон бир кара пакет таап алгыбыз келе берет да. Кара пакетти ачсак толо акча болсо дей беребиз да. Ал жумук да. Ал эч качан болбойт да. Эч качан болбойт. Эми жалпы республикалык тестирлөөгө ушуну алып келейин. Карап тур. Мына жалпы республикалык тестирлөө бул өтө мындай реалдуулукту талап кылган нерсе да. Даярданбай туруп эч ким 250 балл ала албайт да. Даярданбай туруп. Эч ким даярданбай туруп 110 балдан, босого балдан өтө албайт. 20 балда калып кеткен, 50 балда калып кеткен окуучу демек бул жүргөндө убагындачы 11 классы, 10 классы, 9 класстары деги эле мектеп убактысы пустой өткөн окуучу мына ошол болот да. Жөн гана келген кеткен, кардодо жүргөн, залда жүргөн, же болбосо ошондой. Анан барып туруп жалпы республикалык тестирлөөгө берип атат да. Реалдуулукту карап турган бир зат бар да. Бул Кудай да, Аллах Таала. Ошол ал жүргөн болсо, анан кантип ага 180 балды берип койсун да. Болбойт да. Эч качан болбойт. Даярданыш керек. Мугалимди угуш керек. Мугалим эмне деп жатат? Жанагы текст берилет, анан суроолор берилет да. Текст эле берилип атпайбы? Анализдеш керек. Аналогиялар келип атат, анализдеш керек. Математикадан суроолор келип атат, анализдеш керек. Колонкалар келип атат, анализдеп. Бүт бардык балдар окуй алат да. Окуй алат. Ден соолугу бүтүн, көзү көрөт, кулагы угуп атат. Башка балдардан эч кандай айырмачылыгы жок. Суп-сулуу, чип-чырайлуу. Демек, ал дагы окуганга 180 балл алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Эмнеси жок? Аракет жок да. Жок. Кайдыгерлиги бар. Аракеттин ордуна кайдыгерлиги турат да. Анан ала албай калдыбы? Мындай аппак чыккысы келет да. Мугалим, ал сабакты өткөн эмес да. Ал суроону өткөн эмес да деп туруп аппак чыккысы келе берет да. Жок, мугалим айткан. Мугалим деген керек болсо мындай сынамык тесттерден баланы өткөзгөн да. Ошондо дагы ал төмөн балдарды өткөзүп көргөн. Анан дагы бир нерсе бар. Мектеп программасы менен жанагы ЖРТнын суроолору дал келбей атат. Мурун дал келбеши мүмкүн. Азыр дал келет. Математика эмне үчүн дал келбесин? Эмне үчүн тамыр алдындагы сан мектепте башкача окутулуп, ЖРТ барганда башка нерсени сурап коет беле? Жок, сурайт. Кадимгидей эле. Болгону логика өстүрүшүбүз керек. Ошон үчүн мектепте деп айтар элем да, мектепте окуш керек бала. Мектептеги билимди биз жашообузда колдонобуз. Университетте ошол билимди жогорулатып алып кетебиз. Ошол билимди бирөөгө үйрөткөндү үйрөнөбүз университетте. Ошон үчүн мектепте жакшыраак ошол физиканы, химияны, географияны жана башка немени ошол жерде мектепте үйрөнүп алыш керек. Дагы бир нерсени айтарым. Окуучулар мындай дешет да. Мага
географияның керегі жоқ дейсіз. Маған геометрияның керегі деле жоқ. Мен врач боламын, қолданбаймын да дейді. Маған математиканы, синус, косинустарды қолданбаймын деп ойланышады да. Шындай қолданады да. Шындай қолданады, арғасыз қолданады. Тамаққа тұз салғандай қолданады. Су ішкендей қолданады. Ауаны жыттап атқандай қолданады да. Бірақ қолданып жатқанын білбейді да байқұсшы. Білбейді да. Қантөле цифраларды қолданбасын. Қантөле ақша санағанды қолданбасын. Қолданады. Білбейді да қолданып жатқанын. Географияда не үшін азыркы учурда Астанада жанагы борон чапкын болуп атат? Не үшін климат мындай болып кетти? Не үшін рельефтер мындай болуп атат? Не үшін бир жерде жер титирөө болуп атат, бир жерде жер титирөө болбой атат? Не үшін асман тунарып атат? Не үшін ушул нерселердин бүт бардыгы мектепте үйрөтүп атпайбы? Анан пайдалуу мындай көрүнүп атпайбы? Ошону мындай кийин чоңоюп алып туруп, колдонбодум, билбедим дешет да. Бул уже жаңылыштык болуп саналат. Аны түшүнгөндөн кийин кеч болуп калат э? Чоңойгондо анын баласы болуп калган болот да. Убакыт өтүп кеткен болот да. Кичинекей балдары болуп калган болот да. Аларга үйрөтөйүн десе, пустой башычы. Айтайын десе жок да. Демек окуучулар ошол окуучу кезинен эле алар аракетти. Демек кызыкканда кесип пайда болот да, өзүнчө эле. Анан аркалайт. Алми агай, кийинки суроо ушул билим берүү тармагында. Агай, азыр биздин өлкөдө, Кыргызстанда билим берүү системасында бир аз башалмандык бар. Аны сиз деле, башка бирөөлөр деле байкайт. Башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы, билим берүү тармагында көйгөйлөрдү алдын ала чечипчи, алар ошол сыяктуу реформа жасап турушат да. Ал эми бизде бул нерсеге бир аз кеч калгандайбыз. Анан өзгөчө ошо орто мектептерде окуу куралдарынан эле быйыл аябай көйгөйлөр жаралды сентябрда. Окуу китептеринен жана окуу программалары деле ар түрдүү. Биз ушундай чаржайыт билим берүүнү кантип иреттүү бир багыттуу системага келтирсек болот? Рахмат. Эми суроо бул мындайча айтканда абстрактуу суроо, чоң суроо. Анан мен директор катары гана жооп берип койгум келет бул суроого. Анан мектеп директорлору, университеттер, колледж, бала бакчалар, булар ошол министрлик тараптан бекитилген пландын негизинде иш алып барып кетет. Ошол пландын негизинде сабактарды бекитип алып, ошол сабактарды өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, кече жакында сабак кошулган диндердин өнүгүү тарыхы боюнча бизге предмет кошулду, биз ошону гана окутуп кете беребиз. Болгону бүт диндер боюнча маалымат бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жок, бул диндердин өнүгүү тарыхын плюс минусу мындай экен, минусу көбүрөөк экен, же плюсу көбүрөөк экен көбөйтөбүз деп андай кыла албайбыз да. Анан болгон ошол министрлик тараптан кандай жүктөн болсо, ошол нерсени окутуп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин милдет ошол сабакты жеткиликтүү жеткирүү да. Мугалимдердин милдети ошол. Анан окуу китептерине келген болсок, окуу китептери чындыгында жетишсиз. Бул бардык мектептерде бар. Окуучуларга мисалы география китебин же физика китебин, мына китепти, ушул китепти окуйсуң, анан мына темага келдик деп алып кете албайбыз. Бир класста жок дегенде бир 20-дай 30-дай китеп жетишсиз болуп калат. Анан жетишсиз болуп калат. Анан эмне кылышты? Анан байгындай жеке типографиялар китептерди чыгарышат да. Чыгарат. Анан ортодо ал китептер жогорку деңгээлде сатылып кетиш үчүн бизнес пайда болуп калды. Окуу китептерине болгон бизнес ушул жерден пайда болуп калды да. Анан азыркы учурда билим берүү министрлиги мүмкүн болушунча алынын жетишинче окуу китептерин жеткирип бергенге аракет кылып атат, бирок үлгүрбөй калып атат да. Но биз күтөлү десек, сатып албай күтөлү десек, баланын убактысы кетип атат да. Чейрек деген бул 2 айда эле бүтүп калат да. Китеп келги чейин бала эми бир нерседен билим алып туруш керек. Ал китеп. Бул китеп келбей калып атат дагы, анан аркасы сатып алганга туура келип калат да. Сатып алат да, китеп бизнес ушул жерден пайда болуп калып атат. Анан жок, аларга тыюу салалы десек, анда мындай 2 мындай парадокс бар да бул жердечи. Анан дагы бир нерсе бар. Биринчи жылдагы китеп экинчи жылга түшпөй калган маселе бар. Бул дагы чаржайдык. Бул дагы ошол бизнес маселеси. Автор бөлөк. Бул жерде
эми мектеп ушул жерде бекитип алса болот. Кайсы китепти окутабыз, бизде кайсы китеп бар? Балага жеткиликтүү кайсы китеп бар? Баланын убактысын албай, мына китепти окутабыз. Мисалы биз быйыл Моро деген китеп, математиканын башталгыч класстарда Моро китеби бизде бар. Биз Моронун эски вариантын эле колдонобуз. Эски вариантын эле. Себеби Россиянын программасы менен жасалгандыктан ошо Моро китебинин эски вариантын менен эле алып кеттик. Моро деген китепти, математиканын Моро деген авторунун китеби, бул кымбат болуп калып, ошол жерден маселе чыгып, ушундай маселе болду. Эми анын тектүүн мен деле жакшы билбейт экенмин. Мен директор катары ошо Морону колдонуп жатабыз азыр. Анан 100% бизде деле китеп жок. Бирок балдарды ошол электрондук китептер менен камсыздап, анан айрымдары китептерди чыгарып колуна алып алган. Жок, сен китепти алып келишиң керек дебейбиз. Китеп баракта болсо да чыгарылганбы, ичинде маалымат берби, колдоно бергиле деп айтабыз. Ошол багы жаңы өзгөрүү, жаңы сабактар киргизилип жатат деп атпайсызбы? Ошолорду окуучулар кандай кабыл алат? Анан улам китептер алмашкан сайын алар да өздөрүнүн мындай аң сезиминде деле чарчайтып болбойбу? Кандай кабыл алышат? Болот, сөзсүз түрдө болот. Жок деп мен жалган айта албайм. Анан мындай кээ окуучуларда мындай кабыл ала албай калат. Анан бизде мугалимдер китеп боюнча китептин деңгээлинде өтүп кетсең, анда балдар калып кетет да. Баланын деңгээлине түшөбүз. Бала кайсы жерде турат? Себеби бала ошол жерде турган болсо, ошол жерден күрчөк менен алып кетиш керек да. Анан бала кабыл алып атабы, албай атабы, анан китеп боюнча эле шарылдатып эле кете берсек, анда мындай жыйынтык билбейм, жакшы жыйынтык болбой калат. Анан астап чыгып, алып келип туруп анан кийин китептин уровенине астап кетиш керек да. Жакшы. Анан азыр агай дагы бир ушул мектептерде, айрым гана мектептерде көп тилдүүлүк программасы иштеп жатат да. Ошол эле кыргыз, орус, англис тилинде сабактар эркин өтүлө берет. Анын катарында ошо сиздердин мектепте да. Бул программа канчалык деңгээлде натыйжалуу экен? Ошол башка мектептерге да жайылтууга болобу? Анан суроо мындай да, ушул кыргыз, орус, англис 3 тилде тең эркин сабактар өтүлүп, ошолорду колдонуу менен кыргыз тили башка тилдердин көлөкөсүндө бир аз калып калбайбы? Анан ошол балдарды дагы ошол кыргыз тилин жакшы, толук кандуу өздөштүрүү коркунуч болбой алар да? Дагы жакшы маселелердин бири. Анан мурун деген орус мектеп, анан кыргыз мектеп. Же болбосо орус класс, анан кыргыз класс деген болчу да. Анан баягы элдин жашаган аймагына карап өзбек мектеп, анан тажик мектеп, ушундай эми аймактарга карап ушундай болчу. Анан бул маселе аябай жакшы, ушул маселелерди чечүүнүн эң сонун жолу ушул методика болуп саналат да. Аймакка карабайт. Бирок көп тилдүүлүк методикасы, клил методикасы деп коет да муну усулу. Бул деген аябай жакшы маселе экен. Маселени чечкенге да жакшы экен. Биздин мектеп толук түрдө баардык класстарыбыз көп тилдүүлүк класстар болуп саналат. Бул жерде эми мектеп көп тилдүүлүк мектеп болот же көп тилдүүлүк класс болот да. Анан мектеп анан класс аталгандан кийин предметтик мугалимге фокусту бурушубуз керек. Предметтик мугалим кандай? Анын тилдик өзгөчөлүгү кандай? Бул жалаң кыргыз тилин билеби? Демек ал кыргызча гана сүйлөш керек. Демек кыргыз тилин, орус тилин билген дагы мугалим болушу мүмкүн. Демек ага өзүнчө предмети. Анан кыргыз тилин дагы, орус тилин дагы, англис тилин дагы билген мугалим болуп калат. Ага өзүнчө өзгөчөлүк берип туруп, өзүнчө предметин ошондой багытта кылсак болот. Эгерде кыргыз тилин, анан орус тилин билген болсо, анда ал биологиядан сабак берсе, анда ага уруксат беришибиз керек. Бала менен биологияны ал деген орусча, анан кыргызча өткөнгө укугу бар. Ал кантип өтөт? Сабакты кыргызча баштайт, орусча түшүндүрөт. Кетип атат, кетип атат. Анан орусча түшүндүрөт, анан кыргызча тапшырманы сурайт. Анан балдардан өзгөчөлүк, баланын өзгөчөлүгү ар кандай да.
бала орыс мектептен келип калышы мүмкүн, кыргыз мектептен келип калышы мүмкүн. Бала өзүнүн түшүнгөнүнө жараша жооп берет. Кааласа орусча жооп берсин, кааласа кыргызча жооп берсин. Англис тили деле ошондой. Анан дагы бир нерсе бар. Буну алып кетиш үчүн биринчи эне тилибиз, экинчи расмий тилибиз, үчүнчү дүйнөлүк тил катары англис тилин алып кетүү үчүн оңой сабактарды англисче кылып койгонбуз. Оңой сабактар булар сүрөт, эмгек, физкультура. Сөзү аз. Мисалы сүрөттө бала биринчи класстан баштап англисче, мисалы red кызыл, green жашыл, blue деп мындай көк, yellow жашыл, сары деп ушундай кылып түстөрдү, анан pen, ручка, карандаштарды айтып кете берет. Боё, анан боё дегенде англисче айта бериш мүмкүн да. Pen, ручканы ал, альбомдон англисчесин айтып алыш мүмкүн. Ошентип аста алып чыгып кетет да. Анан жогорку класска барганда толук түрдө анан англисче алып кетет. Анан кыргыз тилди унутпайт. Эч качан унутпайт. Бул эне тилибизди унутуп койгон бул маңкурттук да. Биринчи кезекте эң алдын ала биринчи ошол кыргыз тилди коюшубуз керек. Анан баланы айтабыз: сен толук түрдө кыргызча түшүндүрүп бер бизге. Оюңду. Аралаштырба орус тилин. Эми ошол эле мезгилде орус тилинде түшүндүрүп бер оюңду. Анан англис тилинде. Анан баягы 11 классы бүтүп атканда баланын тилдик өзгөчөлүгү үчүн англис тилинде уровеньдери бар, атайын сертификат беребиз. Бул мындай баштапкы немени билет. Бул орто. Бул деген мисалы бирөө менен сүйлөшө алат, чет өлкөлүк менен сүйлөшө алат деген деңгээлдерди берип, сертификат берип аяктаттырабыз. Анан толук түрдө англисче түшүндүрө албаса дагы, мындай бир жерден бирөөдөн нан сурап, суу сурап, дареген сурап, колдонуучу нерселердин аттарын алып кете алат. Ооба. Анан бул эми кадрлык маселени чечүү үчүн дагы колдонулган методикада азыркы учурда жогорку окуу жайлардан кыргызча жакшы эле барып атат. Анан орусча сүйлөгөнү менен орусча өзүнүн оюн түшүндүрө ала турган мындай кадр барбай атат да. Кыйналып атат да. Ошондуктан биз баягы кадрларды тартып алуу үчүн мейли, сенин өзгөчөлүгүң сонун экен. Сен кыргызча жакшы турбайсыңбы? Орусчаны анан үйрөнөсүң. Балдардан деле үйрөнүп алат. Анан баягы кадрды кетирбеш үчүн, өзүбүзгө мугалимдикке тартыш үчүн дагы алып калабыз. Ушул жерде агай, сиз дагы жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин бир канча убакыт ошол жогорку окуу жайда эмгектенип жүрдүңүз, андан кийин мектепке бардыңыз да. Ошол анан азыркы учурда иштеп жүрөсүз, практиканттарды кабыл аласыз мектепке. Ошол мектептеги окуучулар азыр жогорку окуу жайдан кандай мугалимдерди күтүшөт? Биз балдарды өзүбүздүн жашыбызга ылайык тарбиялашыбыз керек болуп калды да. Ата-энелер биздин убагыбызда күкүрт 1 сом эле, туз 1 сом эле, 0 сом эле деп ушундай кылышат, 1 тиын эле дешипчи. Ал ата-энелерибиздин заманында ал бир убактарда аябай жакшы болчу. Азыр балдардын заманы. Балдардын пейили бөлөк, элдин пейили бөлөк болуп калды да. Мүмкүн биз балдар күткөн билимди бере албай аткандырбыз. Бирок мен ушундай нерсени толук айта алам. Балдар бара турган багытты толук түрдө көрсөтүп бере алабыз. Биз мугалимдер. Алар деген өздөрү менен дос боло турган, алардын проблемасын биле турган, алар менен чакчакташып отура турган, алар менен саякатка чыга турган, бирге чыга турган, алар кааласа сабак өтпөй турган мугалимди күтүшү мүмкүн. Жок, андай болбойт. Эч качан. Андай күткөн окуучулар дагы бар. Но мектепте биз заман талабына ылайык билимди берип жатабыз, и ошондой мугалимдер барып жатат азыр. Мындай тажрыйба үйрөтөт да бардык нерсеничи. Алгач мектепке барсын. Көрсүн да. Көрсүн мектепке барып, мисалы бир заводдо деген
аппараттар иштеп атат да, каңгылдап таң таң дуң дуң деп. Жаңы барган бала, жаңы барган кызматкер башы айланат да. Ой, эмне болуп атат бул жерде? Мен чыгып кетким эле келет, кулагым калбай калды деши мүмкүн. А мектепте деле ошол да. Ал жерде билим, тарбия жасалып атат да. Талим, тарбия деген ошол. Ызычуу, биринчиден ызычуу, ал жаңан окуучу өтөбөрөт, бул жаңан окуучу өтөбөрөт. Биринчи ызычуу бана көөн айланып чыгып кетип калат да. Жок, кириш керек. Ошо аппараттын жанына баргандай, аппаратты үйрөнгөндөй, ошону үйрөнүш керек да. А биздин бул жакта барып аткан кадрлар алгач барсын дейм да. Үйрөнөт, бир апта кичине качкысы келип, мугалим менен тил табыша албай жүрөт, окуучу менен тил табыша албай жүрөт. Кийин анан чыгат да акыл үйрөтчү. Мындай кылсаң мындай болот экен, мындай кылсаң мындай болот экен деп жеткиликтүү эле барып атат. Мен Кудайга шүгүр деп айтам азыркы кадрлардычы. Мектепке да эми башка тармакты билбейт экенмин. Мектепке жакшы эле. Биринчиден жүрөгүн берип барсын, калганын мектеп өзү үйрөтүп алат. Өзү тартып тажрыйба бериппи? Тажрыйба. Анан директорлор айтат экен да. Мен жаңы келдим, мен ушул жерге ишке кирейин десе, сенин тажрыйбаң канча деп сурайт экен да. Анын тажрыйбасынын эмне кереги бар? Тажрыйбаны мына жерде кыласың деш керек да, мектепте кыласың деш керек да. Биринчи келиш керек. Ал калоо болуп атабы? Келип барып аткан мугалимде. Директор көрөгөч болуш керек да. А мынада калоо бар экен, токто. Калоо болсо кар күйөт деген сөз бар да. Демек калоонун өзү чоң плюс да. Ошон үчүн аны тартып алсак, ал окуучу менен иш алып барып кетет да. Кучактайт окуучуну, окуучунун билбей жаткан жерин үйрөтөт. Керек болсо окуучудан үйрөнөт. Окуучудан үйрөнөт. Жакшы. Ушул азыркы окуучуларга биз үстүртөн бир баам салсак, көпчүлүк айтышат экен да. Китеп окуудан алыстап, сабак окуганга бир аз кызыгуусу төмөн окуучулар көп депчи. Ошол окуучуларды биз жалпы ата-энелер, мектеп мугалимдери жана жогорку окуу жайдагылар жалпы биргелешип кантип ушул бир билим алууга аябай бир суусаган, ынтызар болгон, келечектеги мындай мыкты окуучу боло турган, мыкты кадр боло турган окуучуларга биз кантип аларга билим берсек болот? Мындай биргелешип аракет кылуу менен. Негизи бар, жакшы окуган, мыкты окуучулар дагы бар. Бирок алар тарбиясы жактан аксап калгандар бар. Биз мындай төрт тарабы төп келишкен, мындай бир татыктуу, билимдүү, тарбиялуу окуучуларды ушул коомчулукта баарыбыз биргелешип кантип тарбиялап аларды коомго даярдасак болот? Кайсы бир окуучунун Нил дарыясынын узундугун билип алуусу, Об дарыясынын кенендигин билип алуусу, кайсы бир чокунун бийиктигин канча экендигин билип алуусу анчалык деле маанилүү болбой калды да. Ал билим. Ал өзүнчө нерсе болуп калды. Өсүп өнүгүү деген нерсе ушул жерден пайда болуп атат да. Анан азыр бизге эң маанилүү нерсе ошол окуучунун, ошол инсандын, личносттун бирөө менен жакшынакай мамиле кылып кетүүсү маанилүү болуп калды да. Ошол нерсе эң керектүү нерсе болуп калды. Мисалы, бир окуучу аябай математикадан чыгарып коет да. Санын кылып чыгарып коет, бирок деген бирөөгө жакшы мамиле кыла албайт. Сүйлөшө албайт да. Же мындай жесттер менен сүйлөшү мүмкүн. Ал менен башка бирөө мамилелешпейт да. Бир эле жолу мамилелешет. Мындайча айтканда, бир жолу деген мындай орусчасы одноразовый деп коет го. Одноразовый адамга окшош калат да. Ал жөн эле карапка сыяктуу. Бул эмне үчүн биз карапкаларды даярдап алып атабыз азыр? Биз бул дагы жашообузга түздөн түз таасир берип атат. Азыр ата-эне миграцияда жүрөт. Аталар акча табуу менен алек болуп атат да. Апалар дагы бир башка жумушта. Бала менен сүйлөшкөн адам болбой атат да. Сүйлөшкөн адам болбой атат. Биз туура үй салдык. Аябай жакшынакай үй салдык. Айланасын тостук, жакшынакай дарбаза кылдык, звонокту койдук, машиналарды минип жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Бул материалдык тарап да. Анан ортодо биз ошол миграцияда жүрө берип, балабыз менен эч ким сүйлөшпөй калды да. Анан ички сезимдерин укпай атабыз да, аны тынчабай атабыз, анын көзүнө тик карап сүйлөбөй атабыз да. Балам, мектебиңде эмне жаңылык? Досторуң кимдер? Сенин жан дүйнөң кандай болуп атат?
китеп окуш бул жакта эле турсун, мен азыр китеп окуу жөнүндө такыр сүйлөбөй атам. Жөн эле сүйлөшүү, ушинтип эле сүйлөшүү калып кетип атат да. Ошондуктан дагы ушул төгөрөгү төп келген, бирөө менен сүйлөшө ала турган баланы чыгара албай атабыз да биз. Эми эл азыр эми түшүнүп атат да. Токтоо, мен бала менен сүйлөшүш керек турбайбы депчи. Анан 9-чу, 10-чу, 11-чи класстагы бала менен миграцияда жүрүп келип туруп сүйлөшүп көргүлө. Сүйлөшө албайт эч ким. Ача албай атабыз да, ачып бербей да. Култап алган да, минтип эле култап алган балачы. Аны ачыш үчүн көп жолу сүйлөшүш керек болуп атат да. Бир жерлерге алып барыш керек болуп атат. Ошо бала менен кошо киного кириш керек болуп калды да. Кинолорго азыр деген кино тармагы деле өсүп өнүгүп кетип атпайбы? Ал менен кошо киного кириш керек. Ал менен кошо жанагы тамактаныш керек болуп калды. Ошол бала менен кошо жан дүйнөсүн ачыш үчүн. Ошол бала менен кошо жанагы ролик тепкени барыш керек. Мүмкүн болсо бала тээп жаткан болсо карап туруш керек. Видеолор бала анан соткадан эмнени көрүп жатат. Сотка балам эмнени көрүп атасың? Ал сага пайдалуубу же пайдасызбы? Анан мүмкүн болсо досу менен сүйлөшүп көрүш керек. Мүмкүн болсо досун менен кошо чайга чакырып көрүш керек. Кофе брейктерге чакырып көрүш керек. Жан дүйнөсүн ачыш үчүн. Ал баланын мыкты билим алуусу мугалимге кереги жок. Мыкты тарбияда жүрүшү мугалимге кереги жок да. Ал баланын пайдасы дагы, зыяны дагы ата-эненики. Эгерде кийин жакшы акча табарман бала болуп кеткен болсо, ата-энесине пайда. Эгерде бала зыяндуу бала болуп, коомго зыян тийгизген бала болгон болсо, сөгүнүп сүйлөгөн бала болгон болсо, зыяны ата-энесине болуп атат да. Ушундай маселе. Бул маселе азыр коркоюп чыгып калып атат да. Эми жанагы жакшы окуган бала бар деп атасыз го. Бул жакшы окуган бала бар. Эми жашообуз, биздин эл дагы деле мындай караңгылыкта жүрөбүз да. Бирдей темки уровеньге келе элекпиз. Эквалайзер сыяктуу кимдир бирөө жакшы тарбиялап атат, кимдир бирөөнүкү калып кетип атат. Эми баланын психологиясын мурун эле жаттап айтып коюшкан. Балдардын психологиясы бирдей эле. Каменский, Сухомлинский деген педагогторубуз эмне үчүн 45 мүнөт сабакты койгон? 45 мүнөт. Эмне үчүн 5-10 мүнөт тыныгуу? Эмне үчүн 15 мүнөт алгачкы 15 мүнөттө сен темаңды түшүндүрүп алышың керек? Балдардын психологиясын жаттап койгон. Эмне үчүн ата-энелер мектеби уюштурулуш керек? Азыр эми келип атат. Ата-эне менен сүйлөшүш керек турбайбы? Баланын тарбиясы үчүн деп эми ойгонуп, аны мектептерде эми ойготуп атат да. Муну мурун эле Макаренколор, Сухомлинскийлер айтып койгон да. Азыркы учурда кыргыздарда деле эң сонун педагогторубуз бар. Бектур Исаков, Мамады Байымбетов, Капыр агайларыбыз, Кыялбек Ахматов, Дүйшөн агайларыбыз бар. Өзүбүздүн жаныбызда эле жүрөт да. Жаныбызда эле жүрөт. Биз аларды тыңшашыбыз керек болуп калды. Алардын семинарларына катышышыбыз керек болуп калды. Өзүбүздүн Бекмырза агай, өзүбүздүн университеттерибизде Толгон Токой, Сапарбек агайыбыз бар, Толгон Токой эжекелери агайларыбыз бар да. Биз аларды тыңшашыбыз керек болуп калды да. Мажбурбуз. Ошолордун билимин пайдаланышыбыз керек. Мисалы, сиз доктурга бардыңыз дейли. Барсаңыз, ашказаныңыз ооруп бардыңыз дейли. Анан айтат да, мына сиз УЗИге түштүңүз, сиздин ашказаныңызда язва бар экен дейт. Язва. Язва сакайса болот дейт. Эгер ал жарылып кеткен болсо, биз операция кылганга туура келип калат. Алдын алыш үчүн сиз муну дарыларды ичиңиз дейт да. Сиз ашказаныңызды эч качан тиктеп көргөн жоксуз. Ичте турат, кармап көргөн жоксуз. Сиз ишенесиз да. Анан барып туруп дарылы баягы рецепттин негизинде дарыны аласыз дагы ичип баштайсыз. Какой-то бир убакыт ичесиз, кайра барып текшерсеңиз, мугалим айтат, врач айтат да. Жакшы боло баштаптыр. Сиз жакшы немени карманган турбайсызбы? Жана коланы ичпей, пепсини ичпей жакшы карманган турбайсызбы? Жакшы болуптур. Дагы улантыңыз дейт да. Эми мугалимге келеле. Мугалим деле кодто ошондой немени коюп берет да балагачы. Диагностиканы коюп берет да. Сиздин балаңыз мыналар менен жакшы сүйлөшө албай атат. Сиздин балаңыз деген мына сабактардан кыйналып атат. Сиз үйдө сүйлөшүңүз дейт да бала менен. Бала менен бирге чай ичиңиз. Кудду баягы процедураларды айтат да. Анан кылбайбыз да ата-энелерчи. Кылбайбыз дагы.
мектепке таштап коебуз, тарбиясын дагы, талибин дагы таштап коебуз дагы, анан ал нерсе кайталанат да. Дар ичпесек ашказаныбыз сакайбаган сыяктуу эле баланын тарбиясы эгер процедураларды кылбасак, леченияларды кылбасак оңолбойт. Ал кайра Ал үчүн мугалим урулушуп кетет да. Орлошот. Не үчүн камактар жабылбай атат. Кайра кенендешип, кайрадан ачылып атат. Эмне үчүн милициялар аябай мындай нервти коротуп иштеп атат. Ушудан эле биз болгону 4 балабыз бар же 5 балабыз бар. Алар менен сүйлөшүп коюш оңой эле да, ата-эне деле кеп сүйлөшүш керек. Жакшы. Агай, биз дагы бир канча темалардын үстүндө сиз менен баарлашкыбыз келип жатат, бирок бир аз убактыбыз чектелүү, соңуна чыгып баратат. Сиздин атайын ошол мектептин эме түйшүгү оор, жоопкерчилиги чоң, ошол жоопкерчиликтен бир аз убакыт бөлүп бизге келип маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Сизди байкап атабыз, эчиңизде дагы айта турган ойлоруңуз бир аз калып кетти. Биз дагы кийинчерээк атайын баарлашуу уюштурабыз. Бир аз дагы ушул жаатта. Анда сизден жыйынтыктоочу сөз болсун, агай. Чоң рахмат. Эң алгач дагы бир ирет мен силерге терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анан үндү жеткирүү бул силердин милдетиңер, бир жагынан аябай жакшынакай маекти уюштурупсуңар. Мен ойлойт элем, дагы башка бир педагогторду, улуу педагогторубуз бар. Ошолорду чакырып, алардын дагы үндөрүн жеткиргенге жардам берсеңер демекчимин. Анан биздин ата-энелерге мен айтарым, биздин бактылуу карылыгыбыз, жакшынакай карылыгыбыз келиш үчүн, балдарыбыз бизге аябай жакшынакай көңүл бурушу үчүн биз дайыма эле ушинтип бакубат тура бербейбиз. Биз жыл өткөн сайын карылык келе берет да. Биз дагы 80-ге чыгабыз, 90-га чыгабыз. Мына ошондо бизди колубузда таяк эмес, балабыз боло тургандай азыртадан балдарыбызга көңүл бурсак да. Азыртадан инвестицияны ушул балдарыбызга кылсак, инвестицияны билимге жумшасак, балабызга жумшасак, эң сонун каарлык бизди күтүп турат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто Ошампунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү жана учурда Жетиген мектеп лицейинин мүдүрү Момунов Зайнидин агай болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин бүгүнкү берүүгө арналган убактыбыз өз соңуна келип жетти. Жалпы көрүүчүлөргө, угуучуларга кийинки берүүдөн амандашканча кош айтабыз. Сиздер менен Ошампун Мурасиле студиясы кеп курчун берүүсү аны алып барган мен Кулпунай Момосалиева болдум. Саламатта калыңыздар.